Мен силерди жана бардык өнөктөштөрүбүздү бул маселеге татыктуу деңгээлде көңүл бурууга чакырам. Муну 2030-жылга же андан кийинки мөөнөткө калтырууга болбойт. Европага мүмкүн болушунча эртерээк жеткиликтүү баада жана массалык түрдө чыгарыла турган баллистикалык ракеталарга каршы системалар керек. Чынында бүгүн керек болуп турат. Бул саммит Орусиянын Украинадагы чабуулдары күчөгөн учурда өтүп жатат. Киев бир жуманын ичинде экинчи жолу Орусиянын ракеталык чабуулуна кабылды. Андан көп кабаттуу үйлөр кыйрап, 50ден ашуун жайкын тургундун өмүрү кыйылды. Шаршембиде президент Зеленский Дональд Трамп менен жолугат деп кабарланган. Анда Зеленский Украина бул согуштун нугун өзгөртүп жатканын, тынчтыкка жетүү үчүн Владимир Путинге басым көрсөтүү зарылдыгын айтат деп күтүлүүдө. Толугураак BBC'нин Чыгыш Европа боюнча кабарчысы Сара Рейнсфордтон угалы. Ачык айтканда ал негизинен Орусия тарапта болуп келди. Ал жеңүүчүнү колдогонду жакшы көрөт жана бул согуш